Саламатсыздарбы? Кийинки 3 сурак геометрия жөнүндө болот. Бүгүнкү биринчи тема окшош үчбурчтуктар. Окшош үчбурчтуктар бул геометрияда суроо чыгарып аткан бул эң популярный эле методдор. Окшош үчбурчтуктар почти суроолордун 90%-ында колдонулат. Бул эң окшош үчбурчтуктар. Эки үчбурчтук bir üçbuçtuk менен эки üçbuçtuk окшош болот. Эгерде ушул üçbuçtuкту мисалы чоңойтуп, ушуга чейинки чоңойтсо размери ушуну ушуга тап барабар болот да, тептей болот. То есть ошондо бул менен бул экөө окшош болуш үчүн ошону углдары бирдей болот. Бул менен эки üçбурчтуктун барабар экенин далилдеш үчүн 3 вариант бар. Биринчи вариантта ошо 3 бурчу барабар экенин айтыш керек. Ошондо бул экөө окшош экенин чыгып кетет. Экинчиси 3 жактарынын бөлүмү барабар экенин айтыш керек. Ошондо мунун жактары А, Б, С болсо, мунуку А1, Б1, С1 болсо, А1 бөлүнгөн А барабар Б1 бөлүнгөн Б барабар С1 бөлүнгөн С. Эгер ушундай десеңер, анда ушул эки бурчтук окшош. Үчүнчүсү жак, бурч, жак. Бул именно жак, бурч, жак. Бул жак, бурч боло албайт. То есть ошондо мисалы эки üçбурчтук болсо, бул бурч менен бул бурч барабар болуш керек. Биягы АБ, биягы А1, Б1 болсо, А бөлүнгөн А1 барабар Б бөлүнгөн Б1 болуш керек. Ошондо ушул эки üçбурчтук окшош болот. Эки üçбурчтук окшош болот. Бирок чычып эмес. То есть бул бурч менен бул бурч барабар, бирок АБ, А1, Б1 болуп туруп, анан А бөлүнгөн А1, Б бөлүнгөн Б1ге барабар деген бул болбойт. Бул üçбурчтуктардын окшош экенин далилдей албайт. Эми ушул 3 неме менен üçбурчтуктардын окшош экенин далилдесе болот. Üçбурчтуктардын окшош экенин далилдегенден кийин ал эмнени билет? Окшош экенин далилдегенден кийин окшош деген бул үчөө экенин билет. Ошондо бурч менен далилдесеңер, анда ал жактарында окшош болот. Эгер могу жактар менен же могу менен далилдесеңер, анда бүт бурчтар да бар экенин далилдеп чыгарат. Бурчтар да барабар экенин далилдеп чыгарат. Ушулардын баарын колдонуп эми биз бүгүн азыр 3 суроо чыгарабыз. Эми 2 суроо чыгарабыз ушунда. Окшоштуктарды колдонуп. Биринчи суроо ABC üçбурчтугу, анан 2 бийиктиги берилген. Ушунда А, ББ1 бул бийиктиги, СС1 бул бийиктиги. Эми бияктан далилдегиле, что АС1 көтүлгөн АБ барабар АБ1 көтүлгөн АС. Ушуну далилдегиле деп атат. Муну чыгарыш үчүн мисалы муну далилдегиле деп атпайбы? Ушуну өлчөп катары карап көрсөк, ошондо АБ1 деп бияка көрсөк, ошондо АБ бөлүнгөн АБ1 барабар АС бөлүнгөн АС1. АБ
АБ бөлінген АБ1, Асы бөлінген Асы1. Бұл А, С1, С, А, Б1, Б2 штугу окшош экенин далилдегиле деген сияқты сурооттор. Ушундай ошо экөөнү далилдесек, анда нерсе чыгат. Далилдейли мынакей. Уже эки бурчу 90, эки бурчу берилди. Бул бурчу альфа десек, ошондо эки бурчу барабар экенин таптык. Ошондо Б, А, Б1 бурчу менен С, А, С1 бурчу барабар. Б, А, Б1 менен С, А, С1. Анткени экөө бирдей бурчу. Анан А, С1, С, А, Б1, Б бурчу барабар. Тең 90. Эми биз бул экөө окшош экенин далилдеш үчүн биз эмнени далилдешибиз керек? Б менен чарсак болот. Ошондо 3 бурч бар экенин далилдеш керек. Бирок ошол Б бурчунда эки эле бурчун далилдеп койсоңуз жетет. Эки эле бурч бар экен. Анткени 3-өн суммасы 180 да. 3 бурчтуктун бурчтарынын суммасы 180 градус. Ошондо экөө суммасы экөө барабар экенин далилдесеңер, анда үчүнчүсү 180 кичинекей. То есть ошондо бизде деген эң аякка бурч, эң аякка калган бурч ошондо А, С1. А, С1 бул барабар 180 кемитилген 3 бурчтуктун калган эки башка бурч. 90 менен 90 минус А бул барабар 90 минус А. Бул барабар ошондой эле бул Асы1 карап, Асы1. Бул биякты карасак 180 минус бул бурч, анан 90 могул бурч бар. Ал деген А, Б, Б1. Ошо 3 бурчтун барабар экенин далилдедик. Бул ошондо бурч окшоштуктар менен окшош экенин далилдедик. Анда эки бурчтук окшош экени моундай жазылат. 3 бурчтук А, С1, С окшош 3 бурчтук А, Б1, Б. Анан биякта ровно жазыш керек. Мисалы, А бурчу менен А бурчу окшош болду да экөөндө. Ошондо биринчи А кетет. Анан С1 бурчу менен Б1 бурчу окшош, С1 менен Б1 бурчу окшош деп. Анан С менен Б окшош. Ушуларды такташ керек. Эми бул эки бурч окшош экени эмнени берет? Ошондо Асы1 менен АБ1 айырмасы бөлүмү Асы1 бөлүнгөн АБ1 бул барабар Асы бөлүнгөн АБ. Ошондо муну мындай кайчылашып өтсөк, ошондо бияга АБ бөлүнгөн Асы1 барабар Асы бөлүнгөн АБ1. Бизде ушуну сурап аткан. Ошондо мындай дейт. Ошондо окшоштуктарды бир кайталап кетсек, могул А, Б, С 3 бурчтугу менен А1, Б1, С1 3 бурчтугу окшош болсо, бул эмнени берет?
бурчу. B A'sı burcu менен B1 A1 C1 burcu окшош келтирет. Bunu birinci A turат, buyakta birinci A1 turат. Экинчи B турат, buyakta экинчи B1 турат. Ошондо A B C burcu менен A1 B1 C1 барабар. A C B burcu менен A1 C1 B1 барабар. Анан A B менен биринчи A B'ni A1 B1'ge bölünüyor var. B'sini B1 sıfır'a bölünüyor var. B'sini B1 sıfır'a bölünüyor var. Anan A'sını A1 sıfır'a bölünüyor. Hem üçüncü soru çaralı. Üçüncü soru ne? Pifagor'un teoremasının dalil ilgili деген soru. Pifagor'un teoremasının bilesingizde Pifagor'un teoreması. Bu tik burçluk, üç burçluk şu. Ошондо Pifagor'un teoreması ne deydi? AB kvadrat barabar ушулган A'sı kvadrat barabar B'si kvadrat B'si деген гипотеза. Bunu aytабыз. Bunu dalilдеш үчүн биз мындайдан неме жасабыз? Бийликтигин жасабыз. Ошондо могуну булду альфа десек, анда могу бул деген 90, 180 минус альфа минус 90 барабар 90 минус альфа болот. Моя общий 90 барабар болгондон кийин могу бурчу альфа болот. Шуну бия альфа болсо да могу бурчу 90 минус альфа болот. Эми бурчтардан карасак, могу AHS менен ABC үч бурчтугу окшош. Бурчтар болот. Альфа 90. Ошондо A, B, C үч бурчтугу менен кайсы окшош болот? A, B, C үч бурчтугу. A бурчу 90 болгон үчүн бизде бул үч бурчтукта H бурчу 90. H B болсо A H A C окшош. Эми бул эмнени билдирет? Б'si бөлүнгөн A'сы. Б'si бөлүнгөн A'сы барабар A'сы бөлүнгөн H'si. Бuyakta ошондо B'si деген экинчи үчүнчү тамга, A'сы бuyakta A'сы экинчи үчүнчү тамга. Бuyakta A'сы биринчи үчүнчү тамга, бuyakta H'si биринчи үчүнчү тамга. Мынакей сүрөт менен дарсаңыз B'si бөлүнгөн A'сы. B'si бул чоң үч бурчтуктун гипотенузасы, A'сы деген чоң үч бурчтуктун гипотенузасы. Бул A'сы деген кичинекей үч бурчтуктун узун жагы, H'si болсо бул кичинекей үч бурчтуктун узун жагы. Эми муну кайчылаш көбөйтсөк, A'сы квадрат барабар B'si көбөйтүлгөн H'si. Эми ошондой эле ушул ABC үч бурчтугу менен могу AHC үч бурчтугу окшоштойт этпи? Эми биягында AHB'ны карайбыз. Мында ошондо A бурчу 90, ошондо H B бурчу мынакы келет 90 жакка, ошол B бурчу анан C бурчу альфа экен, мынакы A. Ошондо ABC менен HBA үч бурчтугу окшош тамгалар. Ошондо бияктан эмне берет? A, B бөлүнгөн HB барабар мына көзү AB бөлүнгөн HB, анан BC бөлүнгөн BA, анан AC бөлүнгөн HA. Ушул үчөө барабар деп чыгарып берет бул окшоштуктар. Биякта дагы мынакей
BC'нан AC, анан бuyakta AB бөлүнгөн AC үшүнчү барар экен деп чыгат. Биз бирок могу бияктан да ушул үчүнөн чыгат, бирок биз могу экөөнү колдонобуз. Бул экөөнү кайчылашып өтсөк, AB квадрат барабар HP бөлүнгөн BC деп чыгат. Бизде гипотенузаны Пифагордун теоремасын дәлелдеш үчүн биз AB квадрат менен AC квадрат табыш керек, анан экөөнү кошсок BC квадрат болуш керек. Ошондо биз мына AC квадрат менен AB квадрат таптык. Экөөнү кошсок, кошолор ошондо. AB квадрат кошулган AC квадрат барабар AB деген HP бөлүнгөн BC барабар кошулган AC болсо BC бөлүнгөн AC. Муну сүрөттө карайлы. Эми бияктан эме менен сакталат. Ошондо биягы AB квадрат барабар Баягыда экөөнү тең, биякта да BC, биякта да BC бар экен. BC'ни качан тышкары чыгарсак, BC качан ичинде эмне болот? HB кошулган HC. Сүрөттөн карасак, HB деген могул, HC деген могул. Эми HB менен HC'ни экөөнү кошсо эмне болор? Туура BC болот. Ошондо BC көчүргөн HB менен HC'ни ошондо BC болот, BC. Эмне? BC квадрат. BC квадрат мынакей. AB квадрат кошулган BC квадрат барабар BC квадрат. То есть AB квадрат кошулган AC квадрат барабар BC квадрат. Мынакей Пифагор теоремасы дәлелдеп чыкты. Качканга чоң рахмат. Сау